Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен таныштырабыз. Эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда Сыймык Барманов. Алгач күндүн негизги окуялары назарыңыздарда. Аманбаев айылында жаңы өрт өчүрүү кызматынын бөлүмчөсү ачылды. Бүгүн 14 июнь бүткүл дүйнөлүк донорлор күнү Таласта да белгиленди. Эл элинин саламаттыгы үчүн Кызыл Чарба айылында жаңы ФАП ачылды. Айтматов районунун Аманбаев айылында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жаңы бөлүмчөсү ачылды. Райондун борборунан бир нече чакырым алыста жайгашкан бул аймакта өзгөчө кырдаал жарылган учурда өз убагында барууга жолдун алыстыгы тоскоолдук жаратып келген. Эми Мынтип Талас облустук өнүктүрүү фондусунун колдоосу менен Аманбаев айылына жаңы бөлүмчө ачылды. Бул бөлүмчө 13 айылды тейлейт. Бөлүмчөнүн ачылышына өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов, облус жетекчиси Нурлан Дарданов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Аманбаев айылындагы бул өрткө каршы куткаруу бөлүмчөсүнүн имаратынын курулушу толугу менен Талас облустук өнүктүрүү фондусу тарабынан каржыланды. Имарат заманбап жабдуулар менен толукталып, бардык шарттар түзүлгөн. Жаркыраган жаңы имараттын курулушуна жалпы 8.631.484 сом каражат жумшалган. Өрткө каршы куткаруу бөлүмчөсү жаңы имарат менен катар эле жаңы куткаруу шаймандары, 6 тонналык өрт өчүрүүчү машинасы жана кызматкерлер үчүн кызматтык формалары менен толукталды. Ал эми шаймандарды алууга Айтматов райондук өнүктүрүү фонду каражат берген. Бүгүн жакшы кубанычтуу күн болуп атат. Жаңы имарат ачылып, жакын Аманбаев айылына аны менен кошо техникалар берилип атат. Кийимдер берилип атат. Мисалы, болгаркада кот бул темир кезде турган. Ушулар менен элдерге жардам берип, кымчылган адамдарды чыгарсак болот. Ошондой эле ушу техникаларды берген себептен биздин өзүбүздүн ишке бир талай жеңил болду деп айта алам. Бүгүн аталган имарат салтанаттуу ачылды. Ага өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урмат Шамырканов, Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов катышып, имараттын кызыл тасмасын кезишти. Андан соң келген конокторго жаңы имараттын ичи тааныштырылды. Коттук шлангдар бул 20 метр узундукка чейин коюлат. Бул насосная станция. Мындай жаркыраган жаңы имарат эңириде аймактагы өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга мүмкүндүк берерин өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урмат Шамырканов белгиледи. Ушул бөлүк бир гана өрткө каршы куткаруу иш эмес, ошол эки өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда, алардын кесепеттерин жоюуда, табигый кырсыктын кайсыл түрү болбосун ошол тармакта иштөөгө салынган ошол эки куткаруу бөлүгү болуп турат. Буга чейин ошол канча гана кырсык болбосун, ошол эки биздин тиешелүү өрт өчүрүү автоунааларыбыз, өрт өчүрүүчүлөр убагында келбей алган учурлар дагы кездешкен. Аймакка өрткө каршы куткаруу имаратын куруу долбоорун облус башчысы Нурлан Дарданов колдоого алып, облустук өнүктүрүү фондусунан каражат бөлүп берген. Бул бөлүк эки айыл өкмөттүн Аманбаев жана Шекер айыл аймактарынын жалпы 13 айылды өрт коопсуздугунан камсыз кылып тейлейт. Бул көйгөй ошол өрт коопсуздугунун камсыз кылууга жакшы шарт түзөт деп ойлойм. Биз пландаштырып жатканы бул Талас районунда Талдуулак айылында да, ал жакта да жолдун алыстыгына алыс болгонуна байланыштуу ушул өрт коопсуздугунда да кичине көйгөй жаратып келет. Бул Талдуулак айылында да ошол Талас областык өнүктүрүү фондусунан 6,5 миллион сом акча каражатын караганбыз. Ошол жакын карада анда долбоорлоо иштери жүргүзүп жатат. Анда буюрса ишке ашырабыз деп. Имараттын ачылышында облустук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн бир катар кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Талас облустук өкүлчүлүгүнүн жана Айтматов райондук администрациясынын төш белгилери, ардак грамоталары менен сыйланышты. Иш чаранын соңунда өрткө каршы куткаруу бөлүмчөсүнүн тегерегин көрктөндүрүү максатында ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулду.
Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бойкошев, Зина Ахматова, Айтматов району. Альянс Алтын компаниясы 324.444 метр квадрат аянтты элеген калдык сактоочу жайды даярдоо иштерин баштады. Учурда ал жайга зыяндуу заттардын жерге сиңип кетүүсүнө бөгөт койгон чет өлкөдөн алынып келинген жогорку сапаттагы геотекстиль жана геомембрана материалдары төшөлүүдө. Иштин сапаттуу аткарылышын жана жаратылышка болгон коопсуздугун көзөмөлдөө максатында атайын түзүлгөн элдик комиссия тобу жеринен баруу иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Бакыт Сыдыков Альянс Алтын компаниясынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы адиси. Учурда бул жерде калдык сактоочу жай казылып жатат. Башкы адистин айтымында дамбанын бийиктиги 11, ал эми жапыз жери 1,5 метрде түзүп, алдына жогорку сапаттагы чет өлкөдөн алынып келинген материалдар төшөлүүдө. Алар өз кезегинде зыяндуу заттардын жаан-чачын мезгилинде жер алдына сиңип кетүү коркунучуна бөгөт коет. Калдык сактоочу жайда жалпы 56 жумушчу жана атайын оор техникалар иш алып барууда. Экинчи очереддеги хвостохранилище бунун жалпы аянты 324.444 квадрат метр. Геотекстиль, геомембрана төшөлүп атат. Геотекстиль бул Россиядан алып келинген, тегизделген жердин үстүндө урчук таш жатып калса, же кандай бир катуу нерсе жатып калса, ошону геомембранага, үстүнөн төшөлүп аткан геомембранага мен өткөрбөй, геомембрана жанчылбайт. Анын үстүнөн геомембрана төшөлөт. Ал геомембрана Австриядан алып келинген. Калыңдыгы 2 мм. Эң жакшы Кыргызстан боюнча жакшы эң калың геомембраналар ушул хвостохранилище, биздин хвостохранилище төшөлүп атат да, жерге сиңип кетпейт. 100% кепилдик менен ал жерге сиңбейт. Ал ошол берден аккан суунун баары тияктагы топтолчу жерге барып топтолуп, андан кайра заводко эми алтын иштеткенге сордуруп алынып турат да. Бул күнү Альянс Алтын компаниясында жүргүзүлүп жаткан иштерге атайын түзүлгөн элдик көзөмөлдөө тобу жеринде байкоо жүргүздү. Адистер атайын 18 метр тереңдикте казып, бул суу чыкпарын элдик көзөмөлдөө тобунун мүчөлөрүнө көрсөтүштү. Көзөмөлдөө элдин атынан келип ишеним көргөзүп биздин өткөндөн биз да ошо өздүн ишибизди кылышыбыз керек. Ошо жер астында суу түшүп айылга түшөт дегүүдө атпайбы. Ошону үйтсе дейик деп бүгүн келип отурук да, бүгүн чатайынчы. Азыр үстүн күнү көрдүк. Азыр мына берде 2 скважина бар экен. Ошо суудун немесине. Азыр көрдүк. Мындай кургак. Рас бүгүнкү күндө экинчи хвостохранилище куруп атыр. Бирок арде андай неме бузуу жок. Бүт технология менен салып атыр. Алардын баары бүгүнкү күндө ушу элдин көзөмөлү менен кемчиликтерин жоюшуп атыр. Андан соң элдик көзөмөлдөө тобу Талас Алтын кен комбинатына барышты. Бул жайда казылып алынган кенди чыпкалап, иргеп алуу процесси жүргүзүлөт. Жумушчулар кандай шартта иштери туурасында көзөмөл тобу жеринде көрүп кабар алышты. Ага катар Альянс Алтын компаниясынын техникалык кызматкерлери алтынды алуу процесси кандай жүрөөрүн толук көрсөтүп беришти. Кенди иштетүүдө комбинатта жаңы үлгүдөгү заманбап техникалар колдонуларын жана ал жаратылышка эч кандай кедергисин тийгизбей тургандыгы айтылды. Комиссиянын мүчөлөрү компания ачык, айкын, таза жана коопсуз шарттарда иштеп аткандарына өз көзлөрү менен күбө болуп кетишти. Биздин компания үчүн экология маселеси бул эң биринчи орунда турган маселе. Экология маселесин катуу көзөмөлдө турат. Эң дүйнөдөгү азыркы алдыңкы технологияларды колдонуп ушу именно экология жагында процесс обезвреживания деген бар. Цианидтерден толук тазаланат жана коопсуз хвостохранилищеде жайгаштырылат да фабриканын калдыктары. Текшерүүнүн соңунда элдик көзөмөл тобунун мүчөлөрү алтын кенин иштетүүдө экологиялык коопсуздук эске алынганын белгилешти. Азыр келип заводду көрүп чыктык. Заводду көрдүк келгенбиз, заводун көрдүк. Биздин өзүбүздүн оюм, менин оюм боюнча жакшы экен заводдор деле. Ала хвостохранилище боюнча мурунку демесине караганда эмес мындай оптус бар эле кичине болсо дагы. Бирок азыркысында жакшы негизи. Жакшы кылып атыптыр. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Талас району.
Бакай Ата районунун биримдик айыл аймагына караган Кызыл Чарба айылында бүгүн фельдшердик акушердик пункту ачылып пайдаланууга берилди. Ал Аристин айылдарды инвестициялоо 3 программасынын алкагында жалпы наркы 5 миллион 600 миң сомго курулду. Иш-чарага айыл тургундары жана президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова катышты. 435-тен ашуун калкы бар Кызыл Чарба айылы чакан айыл. Аталган айылда буга чейин элдин саламаттыгын текшерген фельдшердик пункт жок болчу. Айыл элинин суранычы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн аракетинин натыйжасында Аристин айылдарды инвестициялоо 3 долбоорунун алкагында ФАП курулуп пайдаланууга берилди. Иш-чарага айыл эли катышып ыраазычылыктарын билдирсе, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова катышып, элдин саламаттыгы үчүн курулган имарат ак жолтой болсун деген тилегин билдирди. Болтерек айылында, ошол эле Кызыл Чарба айылында ФАПтар аябай начар абалда болчу. Бул жердеги 2 бөлмөгө зорго сыйлыгыштырган ФАПка мынакей заманбап жакшы ФАП курулуп, бул Кызыл Чарбанын эли ошол ФАП менен дагы камсыздалышты. Ар бир кыйналган кош бойлуу аялдар, ооруп сыктагандар, бейтаптардын бардыгы Акдөбө айылына каттаган болсо, азыр мына өздөрүнүн жашнакай заманбап ушул үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна келип, ушул жерден медицина кызматтарын алышса болот. Эми айыл тургундары саламаттыгын текшертип, коңшу Акдөбө айылына барбастан өз айылында бул жерге келип, дарыгердин кароосунан өтүшөт. Бул айыл тургундары үчүн кубанычтуу жаңылык болду. Жөө жараң Орсактагы Орловкага барчубуз. Ал убакта да машина да көп жок. Анан автобус жок берге. Эми Кудайга шүгүр, веламан болсо баары жакшы болот экен. Анан баба сылып калды. 5 саат ачылып атыр. Буга кубанып атабыз барыбыз эле. Арис программа ачты буну, жакшы негизи. Анан эми мунун болгонуна биз сүйүнүп атабыз. Аристин айылдарды инвестициялоо 3 долбоорунун алкагында Талас облусунун аймагында бир катар социалдык объектилер курулуп пайдаланууга берилген. Ал эми бул айылдагы ФАПтын курулушуна 5 миллион 600 миң сом жумшалып ачылды. Долбоордун башталганы 2023 жылы башталып, 2024 жылы ишке берилди. Суммасы 5 миллион 692 миң ФАПтын курулушу болду. Ал эми ичиндеги эмеректерге 162 миң сом жалпы ушул керектүү эмеректердин бардыгы алынып берилди. ФАП куттуу болуп, элге кеңеш берип, кош бойлуу адамдарга гана жардам берип турсун. Элеттеги элдин саламаттыгына кам көргөн бул эмканадан 435тен ашуун жергиликтүү тургундарга медициналык жардам көрсөтүлөт. Айгерим Дүйшөбаева, Бекжан Жумабеков, Урмат Догдурбек уулу, Бакай Ата району. 14 июнь бүткүл дүйнөлүк донорлор күнү. Талас облусунда ардактуу 100дөн ашык донорлор бар. Алар ар 6 ай сайын өз калоосу менен келип кан тапшырып турат. Кан тапшыруу менен адам организми жашарып жаңыланат. Мындан тышкары иммунитет көтөрүлүп, өнөкөт оорулардан айыккандар да бар. Андыктан 18 жаштан жогору курактагы жарандар да донор боло алат. Ар жылы 14 июнда бүткүл дүйнөлүк донорлор күнү белгиленет. Бул күнү калоочу жарандар Талас облустук кан борборуна келип кан тапшырат. Кан тапшыруу менен адам организми жашарып, иммунитет көтөрүлүп, ар кандай өнөкөт оорулардын алдын алса болот. Негизи биздин кан борборунун учетунда бир 10 миңдей донорубуз бар. Анан кийин ардактуу донорубуз азырынча 127. Буюрса ден доноруна карата дагы 2 донор почетный донор деген наам алат. Анан кийин кан тапшыргандан кийин кан тапшырганын экөөнүн ортосу ровно 60 күн болуш керек. Ошондо 60 күндүн ичинде тапшырган каны полностью уже восстановление болуп калат да. Дайыр Жолдошов өз ыктыяры менен кан тапшырып турат. Бүгүн дагы кан тапшыруу үчүн келген. Алгач дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, андан соң кан тапшырууда. Кан тапшыргандан жеңилсиз кылам. Көпчүлүк болуп тапшырган. Кан зар кишилер кан тапшырыш керек, кан керек дегенден келип тапшырган. Ошодон бери керек кишилерге келип тапшырып берем. Бир жылда 2 жолу болуп калат, 1 жолу болуп калат. Кан тапшырган жарандардын айтымында кан тапшыргандан соң өнөкөт оорулары кармабай, өздөрүн жакшы сезгендерин билдирет. Мен уже бул 4-чү тапшырышым. Анан кан тапшырганда мен өзүмдү жеңил сезем. 2-3 айга чейин башым оорубайт, жакшы жүрөм да.
Мен ошон үчүн тапшырып атам да. Элдерге айтат элем, гемоглобини көптөр кан тапшырсын, элге жардам берсин. Мен ошо элге да жардамым тийсин деп тапшырып атам. Башка элдерге караганда кан тапшырган адамдын денеси, бети бүт баары жакшырат дейт. Мен бүгүн 11-чи жолу тапшырдым. 2015-тен бери тапшырып келем. Анан кан тапшырарда 2 күн молочный ичпейм, майлуу жебейм. Ошентип даярданам. Кан тапшырганын өзүм жакшы сезем. Эң алгач менден бир жашуу эжем бар, өзүм ошонун баласына кан керек болуп, анан ошодон 2015-жылы ошодон баштап тапшырып калгам. Дарыгердин айтымында кан тапшыра турган адамдын алгач кан басымы өлчөнүп, гемоглобини текшерилет. Мындан тышкары жугуштуу оорулар менен оорубашы шарт. Жашы 18 жаштан жогорку курактагы жарандар кан тапшырганга болот. Бир адам кан тапшыруу менен ооруган бейтаптын өмүрүн сактоого салым кошот. Бүгүн кан тапшырган жарандарга Кызылай коому атайын белектерин беришти. Бул бизде кичинекей белек. Эгерде гемоглобини 120дан өйдө болсо, адам өзүн толук кандуу жакшы сезип жүрсө, кан тапшырса болот. Адистердин маалыматында ар 3 ай сайын кан тапшырган адамдын организминде жашаруу процесси жүрүп турат. Бегайым Асымбаева, Калмурат Меманбеков, Талас шаары. Ар бир кыргызстандык медициналык камсыздандырууну милдеттүү түрдө алышы керек. Мамлекет пенсионерлерди, мектеп окуучуларын, студенттерди, жөлөк пул алуучуларды, мамлекеттик кызматкерлерди, аны менен бирге кош бойлуу айымдарды өзү камсыздайт. Ал эми калган жөнөкөй жарандардан тартып ишкерлер, иш берүүчүлөр жана такси кызматында эмгектенгендер милдеттүү медициналык полисин алуусу керек. Бул багытта бүгүн Талас шаарынын тургундарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Теманы кабарчыбыз улантат. Камсыздандыруу полиси бар жарандарга ооруканаларда жана үй бүлөлүк медицина борборлорунда, ошондой эле дарыканаларда акысыз жана бир катар кызматтар бар. Алар дарыгердин кеңеши, дары-дармектер, дар тануктоо жана башка кызматтар. Аны түшүнгөн жарандар буга чейин өздөрүн камсыздандырып, мүмкүнчүлүктү пайдаланып келишет. Ал эми мындай мүмкүнчүлүк жана жеңилдиктер бар экенин алгачкы жолу уккандар да жок эмес. Буга чейин уккан эмес элем. Бүгүн байкелер түшүндүргөн, угуп түшүнүп абдан жакты. Бул канча деген арзандатуу экен, элге да ыңгайлуу. Андан тышкары да бул өзүңүздү страховка кылат экенсиз. Андан тышкары Кудай сактасын, Кудайым эч кимибизди больницага алып барбасын. Бирок андай болгон күндө дагы сиз барбасаңыз дагы ушул сиз берген акча ушул муктаж болгон адамдардын каражатына жумшалат экен. Бул мен ойлойм сооп иштердин бири деп. Мен буга макулмун, кошулам жана бардык Талас элинин кыргызстандыктарды кошулууга чакырамын. Бул багытта Талас шаарынын тургундары үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Талас аймактык башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Андыктан медициналык камсыздандыруусу жок жарандарга ММК полиси сунушталып, артыкчылык менен жеңилдиктери түшүндүрүлдү. Жалпы Талас областында 25%дан 30%га чейин жарандарыбыздын медициналык камсыздандыруу жок. Бул жанагы биздин иштебей үйдө отурган жарандарыбыз бар. Жол иштеп деле баягы социалдык төгүм төкпөгөн жарандарыбыз бар. Элге кызмат көрсөтүү тармагында. Ошол жарандарга биздин өзүбүздүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин сунуштап атабыз. Бул полис алгандан кийин бир топ баягы жеңилдиктер каралган да. 1 жылга жарайт. Бул баягы биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына 1840 сомго алса, 1 жылга жаратып болот. Ооруканага барганда дагы кошумча төлөмдөн жеңилдик каралган. Полиси бар жарандар милдеттүү медициналык фонду менен келишим түзүлгөн дарыканалардан дары-дармектердин 500 түрүнөн жеңилдик алат. Ал үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер бейтапка жеңилдетилген рецепти жазып бериши шарт. ММК полисин алгандан кийин ооруканага дарыланууга барганда 8440 сом, 8400 сом төлөйт. Жанагы терапиялык профилде. Ал эми полис бар жарандар 840 сом төлөйт. Бул мына көрүп атасыздар, бир топ жеңил болот да. Ошондой эле хирургияга операция болуп калган болсо 9170 сомдун ордуна 1090 сом төлөйт да. Бул камсыздандыруу жарандар. Бул бир топ жеңил. Анан бул полис алгандан кийин дагы бүгүн мисалы үчүн акчасын төлөп полис алгандан кийин бул 5 күндөн күчүнө кирет да. Дагы учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Ооруканага барып алып турган мен полис алам деген болбойт.
ага чейин баягы өз ден соолугунду камсыздандырып коюшуң керек да. Милдеттүү медициналык полисинин наркы 1840 сомду түзүп, иштөө мөөнөтү төгүм төлөгөн күндөн тартып 5 күндөн кийин күчүнө кирип 12 айга жарактуу. Ал эми чет өлкөлүк жарандар үчүн 1 жылга 11.910 сом болсо, 6 айга 5.955 сомду түзөт. Андыктан ар бир кыргызстандык жаран медициналык камсыздандырууну милдеттүү түрдө алышы керек. Айгерим Дүйшөбаева, Мелис Элебесов, Урмат Тогдурбек уулу, Талас шаары. Жарандардын жашоо шартын жакшыртууга багытталган социалдык келишим долбоорунун алкагында 100 000 сом каражат алып, ишкердик баштаган жарандардын саны көбөйдү. Алардын катарында Талас районунун аймагында элет элине пайдасын тийгизгендер да бар. Темага кабарчыбыз Рыскелди Музиратбек уулу токтолот. Жанат Рүстем кызы үй кожойкесинен ишкер айымга айланды. Ал 3 баланын энеси буга чейин балдарын багам деп чет өлкөдө да иштеп келген. Мамлекет берген 100 000 сомго айыл жергесине даркын ачты. Социалдык контракттын жардамы бизге 100 000 сом көп жардам болбосо дагы, бирок мүдөбүз ишке ашып, тилектерибиз, ой максаттарыбыз орундалышына түрткү болду десем болот. Ошол 100 000 сомдун аркасы менен Кудай буйрса чоң жумушту, чоң ишти, чоң бизнестерди баштап алып баратабыз буйрса. Көп жерлерге бардым. Негизинде көптөгөн фирмаларга, көптөгөн аптекалар жетекчилерине кайрылдым, бирок эч ким айыл ичинде ачпайбыз, көп пайда көрө албайбыз деп коюшту. Чындыгында түнкүсүн балдары ооруп калган учурда, мисалы бир парастамол же бир градусник керек болсо тууган октон сурайт болчубуз дайыма. Анан лицензия алууга көп жүгүрүп отуруп алдык, чындыгында оңойго турган жок. Жанат айым буга чейин 2022 жылы мамлекеттен 100 000 сом алары менен өзү жашаган айылга даркан ачкан. Ал бала кезинен бери дарканаларды ачуу кыял эле. Эми минтип кыялы орундалып, экинчи дарканасын ачып, Чат базар айылынын тургундарын сүйүнттү. Мурда бул такай эле жабылып турчу. Жакшы болбоду бизге, мындайлар көбөйө берсин, эл оорубасын, бала чака аман болсун. Тиякта бир аптекабыз бар, анда санда жабылып калат, түнкүсүн жабылып калат. Анан биз темселеп калабыз. Мына буйруса аптека жакшы болбоду, көбү жакшы да. 2023 жылы Талас шаары району боюнча 270 үй бүлө социалдык келишимдин негизинде каражат алган. Социалистердин айтымында дээрлик баардык долбоор ийгиликтүү ишке ашты. Талас районунун Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына 22 жылы 50 үй бүлөгө квота берилип, 50 үй бүлө ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ал эми 23 жылы 220 үй бүлөгө квота берилип, бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп атышат да. 2024 жылы буйруса бизге жалпысы 482 квота бөлүндү. Анын 42-си Дүйнөлүк банктан, ал эми 440 республикалык бюджеттен эсебинен. Ушул социалдык келишимдин ийгилигин көрүп аткан адамдарыбызды кеңешмеге алып барып келгенбиз. Ал жерде кеңешмеде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Өсөнбекович өздөрү баш болуп катышып, ошол жерден 1000 үй бүлөгө республика боюнча 200 000ден суда берилет деп жакын арада буйруса берилет. Социалдык келишим долбоору үй бүлөлүк оор турмуштук кырдаалдан чыгууга жардам берет, бирок кантип жарандары иш жүргүзүү керектиги боюнча социалдык камсыздоо башкармалыгы окутууларды жүргүзүп, тыкыр көзөмөлдөп, мониторинг жасап турушат. Рыскелди Музиратбек уулу, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас району. Президенттин жарлыгына ылайык байыркы баалуулуктарыбызды даңктап, нарк населибизди туу тутуп, кийинки муунга өткөрүп берүүбүз керек. Бул багытта Талас айымдары коомдук бирикмеси Талас шаардык мэриясы менен биргеликте энелер күнүнө карата атайын иш-чара өткөрүштү. Талас шаардык этнографиялык музейде өткөрүлгөн иш-чарада апалар а келечек ороо боюнча мастер-класс көрсөтүштү. Сөз кабарчыбызда. Бул сок билек. Бул сок билекте ушул Кыргыз эли байыркы эл, тарых-парактарында өзүнүн нарк населе, каада салт, үрп адаты менен башкалардан айырмаланып келет.
Мына ушундай байыркы балыктарыбыз Талас шаардык тарыхый этнографиялык үй музейине сакталуу. Талас айымдары коомдук бирикмеси жана Талас шаардык мэриясы бүгүн президенттин жарлыгына ылайык нарк насел байыркы балыктарды даңазалоо багытында жана май айынын 3-жекшембиси энелер күнүнө карата атайын иш-чара өткөрүштү. Улуттук каада салттарды улуттук наркты өстүрүү максатында каралган жана Талас шаардык мэриясынын тарабынан энелер күнүнө карата ак элечек энелерди үрп адатын, каада салтын жайылтуу максатында иш-чара уюштурулуп жатат. Бул жерде Кыргыздын унутта калып бараткан каада салтын жайылтуу. Бүгүн бизде Талас айымдар коомдук бирикмеси тарабынан Акмат кызы Махабат эжекебиздин жетектөөсүнүн алдындагы апаларыбыз менен биргеликте жана социалдык соцзащитадан келген эжелерибиз жана Талас шаарынын тургундагы кызыккан айымдарды чакырдык бүгүнкү мастер-класска. Талас шаардык тарыхый этнографиялык үй музейи Талас айымдары коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн аракети менен ачылып, учурда музейде байыркы буюм тайымдардан турган экспонаттар, коомдук бирикменин кол өнөрчүлөрү тарабынан жасалган эмгектер, улуттук кийимдер, көнөргүс мурас катарында сакталып турат. Аму сандыктардын бардыгы ошол согушка чейинки сандыктар, анан согуштан кийинкилер экен да. Жүктөрдү бияка жыйып койдук. Булар кийимдердин бардыгы ошол биздин азыркы улуттук эмелер экен. Ал эми Талас айымдары коомдук бирикмесинин кол өнөрчү айымдары иш-чаранын катышуучуларына ак элечек оруу ыкмасын көрсөтүп беришти. Элечек маданий мурастардын тизмесине кирип атат деп эле жапырт эле баарыбыз элечек оруп атабыз да. Бирок ошону дагы элечекти кантип оруш керек. Ошону туура оруп атабызбы, туура эмес оруп атабызбы, ошого аябай маани беришибиз керек да. Маани берип, бардыгыбыз ошону элечек ороогонду аксакалдардан көрүп алып туруп, жаңылбай турган кылып туруп, элечек минт ороогон деп туруп, ошо өзүнүн эрежесин так орушубуз керек. Биздин улуттук элечек кандай болгонун, ушунчалык эме сыйлуу, аздектелген, биздин апалардын, энелердин баш кийими болгон, ар дайым төрдө орун алып турган, элечектин өзүнүн пайда болушу, элечектин кийиши, кандай болуп кийген, мына бардыгын биз колдонулушун, бардыгын биз азыр ушул жаштарга айтып бердик да. Байыркы балыктарыбызды сактап, кийинки муунга татыктуу өткөрүп берүү азыркы муунун милдети. Андыктан мындай иш-чараларды байма-бай өткөрүп туруу менен жаштарга кыргыз тарыхын таанытууга жакшы шарт түзүлмөк. Бул тууралуу иш-чарага катышкан Талас райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкерлери белгилешет. Ушул музейге келип, биз ушул жердеги ошо илгерки, ошо биздин ата бабаларыбыз ушу пайдаланган, колдонгон ушу буюмдарды көрүп атабыз. Ак элечек оронгон апаларды ошо андан кийин ошол жердеги азыркы күндө ушу эмгектенип аткан, ушу музейде эмгектенип аткан апалардын да эмгегин көрүп атабыз. Кийинки муундар дагы ошолорду көрүп, биздин ата бабабыз ушундай эметкен экен деп алар дагы улап, ушул кыргыздын эмесин өчүрбөш керек да. Талас айымдары коомдук бирикмесинин жамааты эми алдыда аталган үй музейде элибиздин нарк населин даңазалоо багытында мекеме уюмдардын кызматкерлери менен мындай иш-чараларды өткөрүп турууну мерчемдөөдө. Нурузбек Шабдамек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Кийип жүрүп эле ушу менен тирлик кылышканда. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы. Саламатта туруңуздар.